Кайсыл нерселер бизди гыйбат кылганга түртөт, мына ошону билип алышыбыз керек. Анткени кээде биз билип билбей туруп гыйбатка түшүп калабыз, ошону менен чоң күнөөгө түшүп калабыз, себептерин билип алыш керек. Адам авариядан өлүп калат, андан коркобуз. Авариядан өлүп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Колдон келишинче коопсуздук эрежелерин сакташ керек. Ошол сыяктуу эле гыйбатка түшүп, күнөөкөр болуп калгандан сактаныш үчүн анын себептерин жакшылап билип алыш керек. Имам Аль-Газзали өзүнүн көркөм китебинде, Ихя китебинде айтат, гыйбаттын бир канча себептери бар дейт. Биринчиси, адамдар кээде башка бир адамдар жаман көрүп калат да, ошого ичи күйүп, алам кылып, ошол аламын кетире албай калат. Ичин кетире албай калат. Көрө албастыгын кетире албай калып, ошентип сүйлөгөндөн улам анан ачуусу басылгандай болот. Жүрөгүндө алоолоону күйүп турат, ошону жаман көрүп турат, ошону жаман көргөн нерсесин анын жамандыгын айтуу менен өзүн соороткондой болот да. Көбүнчө аял кишилерден көп келет, күйөөлөрүн жамандап, бир күн көйнөк алып бербей койсо, 100 күн досторуна, подружкага телефон чалып жамандап айтып отуруп, анан бугу жазыла түшөт да. Ошол сыяктуу эркектер дагы бар. Эркектер дагы ошентип бирөөнү көрө албай калып, башка болуп, ачуусу келип калса, аны жамандап ушундай. Экинчиси, бул жанагы айткандай достор менен, коллегалар менен отурганда, ошолорго жагынып, ошолорго кошоматтанып туруп, ошолор гыйбат сүйлөп атканда кошулуп сүйлөп кете берет да. Гыйбат сүйлөбөй койсоң, аларга кошулбагандай болуп каласың. Анан сени кошпогондой болуп калат. Сен оюндан чыгып калгандай болосуң дагы, кой ушулар менен бирге болоюн деп, адамдар гыйбат кылбаса, кошулуп гыйбат кылып кете берет. Мына ушул дагы арам нерсе, урматтуу бир тууганым. Демек этият болуш керек. Аш жеп атканда, мончого түшүп атканда, же болбосо топ ойноп атканда бирөө-бирөөнү жамандабаса, ага кошулуп кирип кетпес, андан керек болсо туруп кетиш керек. Мына пайгамбар алейхиссалам Айша энебизге гыйбат айттың, айтпа деп тарбия бергенде, биз канчалык жакын тууган болсо дагы, дос болсо дагы ага гыйбат кылба деп айтышыбыз керек. Азыр ачуусу келет, бирок бир күндөр өтүп сага ыраазы болот. Үчүнчүсү, кээде адамдар жөндөн жөн эле күмөн кылып, ушул айта турган болсом ушул туура болот деп ойлоп туруп, туура эмес гыйбат кылып алат. Шарият боюнча бир канча жерде гыйбат кылсаң ал гыйбат деп эсептелбейт. Бирок кээ бир адамдар ошонун катарына кошулат деп ойлоп, өзүн өзү молдо болуп, өзүн өзү шарият чыгарып, анан гыйбатты адалдаштырып айтып алат. Молдо эмес, бирок мен шариятты билем, динди окугам, мен үйрөнүп алгам деп өзүнө каалагандай арам халал кылып айта берген адамдарга айтылган маселе. Андан кийинкиси, адамдар өзүндөгү бар айыпты, өзүндөгү бар күнөөнү жууш үчүн, жабыш үчүн, айыпты башкаларга оодарыш үчүн башкалар айта берет. Ошо кылган, ошо кылбаса мындай болбойт эле. Ошо деген, ошондой деп отуруп, өзүн актап, адамдардын арасында жакшы көрсөтүш үчүн адамдар гыйбат сүйлөгөнгө туура келип калат. Мына ушул дагы туура эмес маселе.